Чындыгында айтмак боюнча сен туура белгилеп кеттиңиз. Мыйзам бар, бирок ал фактически иштеген жок. Себеби элдин турмуш тиричилиги токой менен ал жерден 7900 гектар ичинен жанагы токой жерлер дагы бар. Ал жерден чогулткан түшүмү, мөмөсү башкасы мындай жакында учет жок деп айтып кетти. Коруктан таптар резинки чогултпаш керек. Бирок фактически ошол жерде токойчулар чогултуп атат, тапшырып атат. Алына жөнүндө учеты жок, кетип атат. Ошондуктан мен урматтуу өкмөт өкүлү сунуш кылат элем сураныч. Жаратылыш паркы кылып эгерде биз статусун өзгөртсөк, негизи ошол режим болот коргоо боюнча. Бирок андай жергиликтүү калк кирип чарбалып мөмөсүн тергенге гана уруксат берилет. Ал жерде мал жайууга, аңчылык кылууга, от жаууга дагы запрет. Ошондуктан академия абдан барбы жок билбейм бүгүн. Барбы? Мен мына баарлашкан кимдер отурат билбейм. Милка Дмитрий Анатольевич, Давлетбеков, Аскар Темирович. Аскар Темирович, мен сиз билесиз, Милка Дмитрий Анатольевич менен дагы сүйлөшкөнбүз жок. Чынында шартты бул кишилер деле жакшы билет. Ошону сиздер бир мындай реалдуу турмушка карап, реалдуу кырдаалга карап, кортунду берип койсоңуздар деген сураныч. Оюңуздар кандай билбейм, кыскача билдирип койсоңуздар жакшы болот. Мына нарын коругу бар. 91.023 гектар жалпы аянты. Ядросу канча ошол жерде ким айта алат? Эгер маалымат жок болсо мен айтып коеюн. 46% өтөт. Канча? 46%. 46%. 40%ке мен эсептеп чыктым. 36.969. Болсо добу. Эмне үчүн бул жерде мыйзам сакталган жок анда? 70 эмне үчүн 75% эмес? Бул 1983 кабыл алынганда бул нарын коругу болуп. Ооба. Андан мурун 79-жылы кабыл алынган 5 аралдыкы 76%. 59-жылы кабыл алынган Сары Черектики 72%. 83-жылы кабыл алынгандыкы 40%. Андай двойной стандарт болуп калабы? Нурлан Сапаевич, бул жерде мыйзам 10-жылы бул норма МУСОПтун требованиясы 75%тен кем болбосун деген. Бул 10-жылкы мыйзамга киргенде, булар уюшулган маалында ушул баягы аянттар бекитилген болчу. Анан закон обратной силы не имеет. Жок, кечирип коз. 2010-жылы Дашман коругу боюнча маселе көтөрүлгөн. Ал эми мыйзам 75% боюнча бул иштеп келген мыйзам мынга чейин. Бул эми 2010-жылы чыга калган жок да мыйзамчы. Мыйзамга ошол норма жаңы кирген 10-жылы, жаңы редакциясына. Дашман уюшул 12-жылы уюшулду, бирок Дашмандыкы дагы эле 21%. Жанагы сиз өзүңүз мен көрдүм аны. Проблема боюнча биз көтөрө албай атабыз, 75. Түшүндүм. Просто мыйзам кабыл алынгандан кийин стандарт бирдей болуш керек деген маселе. Экинчи, эгерде мына академия көзүндө отуруп айтат, мен макул болдум, түшүндүм бардык кырдаалга. Бирок реалдуу ситуация башкача болуп атпайбы? Ошон үчүн жок дегенде бир кадам навстречу дегенде элге. Давайте жаратылыш паркы кылып статусун өзгөртүп берели. Мындайча айтканда элге дагы барып түшүндүрүп, мына силердин кабыл алынды сунушуңуздар. Атак мындай акыбал менен иштебейт, мен силерге кепилдик берем, урматтуу өкмөт өкүлдөрү. Иштебейт. Дубал менен тосуп койгон күндө дагы иштебейт Дашман коругу. Өндүрүлгөн продукция, чогултулган жаңгак, учету жок, оңго солго кете берет. Ошону эске алып, бир кортундуну берип, Академия наук, Минэконом статусун өзгөртүп берип коелу, бүттү маселечи. Рахмат. Рахмат. Барбы, жок? Ошо макулдашуулардын жыйынтыгы менен биз толук маалымат беребиз. Ошону күтүп атабыз. Качан бүтөт? 1 жумалык мөөнөттө бүтөт.